Assalamu алейкум достор. Жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Көптөн бери мына ушул китепти которуп жүрөм, бирок бүтө элекмин. Мына ушул китептен сиздерге бүгүн жакшы бир теманы окуп берүүнү эп көрүп отурам. Анткени бул китептер Кур'ан-ы Каримдин тафсирлери, чечмелери болгондуктан биздин заманга ылайыктуу өтө сонун акыйкаттарды Кур'андын казынасынан бизге алып берип сунуп отурат. Мындан бир нече күн мурун бир эжекебиз чалып, ушу ата эне жөнүндө жакшы бир баян, жакшы бир маселе айтып бербейсизби деп суранган болчу. Мына ошол эжекенин дагы суроосун, көңүлүн эске алып, бүгүн ушул ата эне жөнүндө ушул Мектубат китебинен 21 кат деген темасын сиздер менен чогуу окууну насип кылсын Жаратканыбыз. Кур'андын аяттарында кандай сырлар камтылгандыгын ушу күбө болобуз деп эсептейм. Анда эмесе Кур'андын Исра сүрөсүнүн 23-25 аяттарынын тафсиру катарында ушул катта мынтип айтылат. Ауз биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Имма яблуганна индакал кибара ахадухума. Бул аяттын башы ушинтип башталып келатат. Эгерде алардын бирөө же экөө тең сенин алдыңда карлыгы жетсе деп атат да. Бул ата эне жөнүндө. Эгерде сенин колуңда ата энең болуп, алар да карыган, улгайган куракка жеткен болсо, ахадухума ау килахума, алардын бирөөсү же болбосо экөө тең деп атат да. Сенин кол алдыңда карлыгы жете турган болсо, фала тaqul lahuma uffin. Аларга уф деп дагы мындайча айтканда үшкүрүнүп айтпагын, зекибе дейт. Вала танхарухума. Алардын көңүлүн оорутпа, Ва кул лахума каулан карима. Жана аларга, ал экөөнө ушундай сылык, сонун, жүрөктөрдү жубата турган, жылуу жумшак сөздөрдү айткын. Вахфиз лахума жанаха дулли минар рахма. Аларга эмне дейт? Кичпейилдик менен мээрим канаттарыңды жай дейт да аларга. Вакур раббирхамхума кама раббаяни сагира. Жана дейт, ушинтип айткын дейт. Рабби, о жараткан эгем Раббим, архамхума, ал экөөнө ушунчалык мээримиңи төк, ырайымыңы төккүн. Кандайча алар менин кичинекей кезимде мени тарбиялаган болсо, менин кичинекей кезимде кандайча бапестеп чоңойткон болсо, сен да аларды ошондой мээримиңе бөлөй көр деп айткын дейт. Ошентип дуа кыл деп атат. Аллах Тааланын бизге бир жол көрсөткөн багыты. Силердин көңүлүңөрдө эмне бар экенин эгеңер жакшы билет. Эгерде силер дейт да ушундай жакшы иш жасаган болсоңор, адил пенделерден боло турган болсоңор, албетте Аллах тобо кылып күнөөлөрдөн кайткандарды жакшы көрөт. Аввабин деген ошол да күнөөлөрдөн тобо кылып, күнөөлөрдөн кайткан адам. Кечинде шамдан кийин 2 рекет, 4 рекет, 8 рекетке чейин аввабин деген намаз окуп калат да, нафил намаз. Бул намаздар дагы эмне? Тобо кылып, кечирим суроо деген намазды, ошо аввабин деген нафил намазга кирет. Демек, ушул аввабин болгон, тобо кылып, кечирим сураган адамдарды Аллах Таала жакшы көрөт, кечирет деп атат. Кафура, кечирет деп атат да. Бул Кур'ан-ы Каримда Исра сүрөсүнүн 23-25 аятында айтылып атат. Бул сыяктуу дагы ата энелер тууралуу да бир 4-5 аятта ошол ата энеңе жакшылык кыл. Вавассайнал инсана бивалидайхи ихсана деп биз инсанга өзүнүн ата энесине жакшылык кылууну осуят кылдык деген аяттар көп келет. Ата энеңе жакшылык кылуу боюнчачы. Мына ушул аяттын өзүнчө бир тафсири, чечмеленген бир мааниси катарында биздин турмушубузга, жашообузга алып келе турган кандай өкүмдөр бар ата энелерди сыйлоо, урматтоо жөнүндө. Эй үйүндө улгайган энеси же атасы же ыймандуу туугандарынан иш кыла албаган оорукчан, алсыз бир адамы бар кайдыгер тууганым. Бул жерде ушундай бир кайрылуу кетип атат. Үйүндө ата энеси улгайган бир куракка жетип калса, себеби аятта айтып атпайбы? Иннама яблуганна, сен айндака, сенин алдыңда, ушундай улгайган куракка алкибара,
улгайган куракка жетип калган ата энеси же болбосо ыймандуу бир туугандарынан иш кыла албаган, оорукчан же майып болушу мүмкүн, алсыз бир адам болушу мүмкүн. Бирок ошондой болсо дагы адам гафил, надан, кайдыгер болуп, аларга жакшы көңүл бөлбөгөн, бурбаган болушу мүмкүн. Ошондой бир тууганым ушул кереметтүү аятка көңүл буруп карагын азыркы аятта. Бул бир эле аятта 5 түрдүү башка көрүнүштө ошо улгайган ата энеге мээрим төгүүгө чакырып жатат. Бизде Аллах Таала бир эле аяттын ичинде эгерде жакшылап карап бөлө турган болсок, ал жерде 4-5 түр менен бизге эмне дейт? Ошо ата энеге мээрим төгүүгө чакырып жатат. Ооба, дүйнөдөгү эң чоң акыйкат бул ата эненин балдарына төккөн мээрими. Караңыз. Кандайча бул ата эненин мээрими бул эң чоң акыйкат. Мисалы атеисттер, динсиздер, капырлар Аллахтын бар экендигин жокко чыгарып иши дагы мүмкүн болуп атпайбы? Чыгарып атышат да. Бирок ата эненин мээримин эч бир динсиз дагы, капыр дагы ал эч качан четке какпайт экен да, ошо атанын. Көптөгөн ырларда мисалы ошол динсиз болобу, капыр болсо деле энекем деп мисалы ырдап жүрүшөт го. Сен менин берекем депчи. Ошогон ырлардын баардыгы дагы эмне кылып атат? Бул динсиз болобу, башка динде болобу, атеист болобу, бул ата эненин мээрими бул дүйнөдөгү эң чоң бир акыйкат экен. Эң чоң бир акыйкат, аны эч ким төгүндөй албай турган бир акыйкат. Себеби ата эненин мээрими бул эмне? Баардык жүрөктөрдү эрите турган, сонун өтө күчтүү бир мээрим экен да. Эң улуу укук дагы алардын мээримине карата урмат көрсөтүү укугу. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда дагы эмне? Аллахка ширк келтирбегиле дегенден кийин эле экинчи осуяты ата энеңерге жакшылык кылгыла. Ушул Лукман сүрөсүндө дагы айтылат. Лукман акимдин насаатынын эң биринчиси Аллахка шерик кошпо, андан кийин экинчиси ата энеңе жакшылык кыл деп айтылат. Анткени алар өздөрүнүн өмүрүн, балдарынын жашоосу үчүн ырахаттануу менен арнап келишет. Ата эне деген ошондой экен да. Бизде эненин көнү балада, баланын көнү талаада дейт го. Ошондой бала деген нерсе башка нерселерге кызыгып кетиши мүмкүн, бирок ата эненин ою, максаты, көнү баласында болот да дайымачы. Тоокту деле мисал берип калабызго көбүнчө мисалдарда. Чөжөсү ушунчалык алсыз, күчсүз болгондуктан ошо чөжөсүн коргош үчүн итке дагы тап берип, итке дагы секирип, ошол күрк тооктун кандай эр жүрөк, мээримден чыккан бир баатырлыгы көрүнөт да. Бул ошонун өзүнүн алсыз болгон балапанына энелик мээрими кандай күч берип атат. Болбосо чындыгында ошол ит же арстан болобу, тооктун башын жулуп жеп коюшу мүмкүн эле да. Бирок тоок өзүнүн алсыз балапанын коргош үчүн өлүмгө дагы мындайча айтканда даяр да. Баласы үчүн жанын бергенге дагы ушундай даяр энелик мээрим. Андай болсо адамгерчилигин жоготпогон жана жырткыч айбанатка айланбаган ар бир бала ошол кадырлуу, чынчыл, жан аябас сүйүктүү ата энесине чын ыкластан урмат көрсөтүп, чын дилден кызмат кылып, алардын ыраазылыгын алып, жүрөктөрүн кубантуусу керек. Демек, чыныгы адамгерчилиги бар перзент боло турган болсо, анда эмесе сөзсүз ушу мени бапестеп чоңойткон ата энеме мен дагы кызмат кылышым керек деген сезими болот дейт да. Эгерде жырткыч айбанга эле айланып калган болсо мүнөзү, анда эмесе анда кыйын болушу мүмкүн. Атаңдын бир туугандары болгон абалар менен эжелериң сага ата сыяктуу, ал эми таэже, таекелер да апа сыяктуу урматка ээ болот. Мына ошол касиеттүү карыялардын, ата энелердин бар болуусунан жийиркенип, алардын өлүмүн каалоо. Эми кээ бир ушундай бир макулуктар бар экен да. Ушундай ата энесинин мындайча айтканда жок болуусун каалап, ошолордон эптеп кутулуусу ушундай карыгып калгандыктан алардан иренжиген, жийиркенген ушундай бир балдары болот экен. Ошолордун өлүмүн каалоо, каралоо дейт да. Бул үрөй учурган абийирсиздик. Бул биздин жашообузда деле бар. Болуп атат да, мына ошол сыяктуу. Ата энесинин карыялары үйдөн таштап коюп аткандар дегендер. Жана төмөндүк экендигин билгин дейт да. Бул ушунчалык адамзаттын деңгээлинин өтө төмөн түшүп кетүүсүнүн белгиси экен да. Себеби адамдын даражасы
асфальт сабилин тозоктун түпкүрүнөн баштап бейиштин эң жогорку даражаларына чыга тургандай мындай өсүп түшүп тура турган бир аралыкта адамдын деңгээлдери ойноп турат. Кээ бир адамдын деңгээли өтө жогорку бейишке чыга тургандай улуу бир даражада болсо, кээ бир адамдардын деңгээли ошо тозоктун түпкүрүнө түшө тургандай өтө бир төмөн деңгээлде болуп калат. Мына ушул өзүнүн канын жанын берип, төрөп, асырап, апестеп, чоңойтуп койгон ата энесин карабай таштап кеткен адамдар дагы ушунчалык эң абийирсиздик жана эң төмөнкү бир даражада экендигин билгин, эсиңе кел, ойгон дейт да. Эгерде ошондой болсоң ойгонуп, жок деп өзүңүн деңгээлиңе көтөрүлгөн ата энеңе кызмат кыл. Ооба, өз өмүрүн сенин жашооңо арнаган кишинин өлүмүн каалоо өтө жийиркеничтүү зулумдук жана абийирсиздик экенин түшүн. Демек, залимин деп Куранда көп залымдар жөнүндө айтат го. Демек, ата энесин сыйлабаган адам дагы бул эмне? Залым өкүмүнө кирип калып атат. Анан абийирсиз адамга кирип. Эй, тиричилик дартына чалдыккан адам, билгин, сенин үйүңдөгү берекенин булагы, Алланын ырайымынын себепчиси жана кырсык балелердин тосмосу ошол сен жактырбаган карыялар же сокур бир тууганың. Билгин, сенин үйүңдөгү берекенин булагы, Алланын ырайымынын себепчиси жана кырсык балелердин тосмосу ошол сен жактырбаган карыялар. Сен ошо жактырбай, ата энесин карыяларды жактырбай, олорду ииренжип атпай белең? Ошол карыялар дейт да, Аллахтын ырайымынын эмнеси экен? Себепчиси, берекенин булагы жана ар кандай кырсык балелердин да тосмосу. Үч нерсени айтып атат. Абайла, колумда жок, бага албай жатам дебе. Бизде эми ушинтип да, колумда жок эле, бага албай кыйналып атам деп ар кимден жардам сурап деп башка нерсе кылып атпайбыз же ушинтип айтып атпайбызбы? Антип айтпагын, анткени алардын урматына келген берекелер болбогондо, сенин турмушуң мындан дагы оор болмок. Мен айткан бул акыйкатка ишенип кой, мунун көптөгөн ачык далилдерин билем, сени ынандыра да алам, бирок сөз узап кетпеси үчүн сөзүмдү кыскартамын, айткандарыма канаат кыл. Касам ичип айтамын, бул валлахи дейт да, касам ичип айтамын, бул ачык айкын акыйкатка атүгүл напсы менен шайтан да моюн сунушкан. Азыркы биз үч нерсени айттык го. Үйгө береке алып келет, Аллахтын ырайымынын себепчиси болот, кырсык балелерден тосмо болот деген. Мына ушул акыйкатка напсы менен шайтан да моюн сунушкан. Напсымдын өжөрлүгүн сындырып, шайтандын жаагын жапкан бул акыйкат сени да сөзсүз канааттандырышы керек. Ырас, бул аалам өзү күбө болуп тургандай чексиз мээримдүү, ырайымдуу, сүйкүмдүү жана жоомарт болгон жаратуучубуз наристелерди бул жарык дүйнөгө жөнөткөн кезде, бул дүйнөгө жөнөтүп аткан кезде, аркасынан ырыскыларын жагымдуу түрдө жөнөтөт. Эне бала төрөлдү, төрөлгөндө эле аркасынан кошо эмне? Энесинин эмчегинен анын ырыскысы кошо келип атпайбы? Энелеринин көкүрөк чорголорунан ооздоруна агызып жатканы сыяктуу жаш баладай абалга келген жана алардан да көбүрөөк жылуу мамиле менен мээримге муктаж болгон карыялардын ырыскыларын да береке түрүндө жөнөтүп турат. Эми ата энелер дагы картайган кезде жаш баладай болуп калат да. Демек, алардын ырыскыларын Аллах Таала ушундай береке түрүндө жөнөтүп турат. Алардын ырыскыларын сараң, ичи тар жана бакыл адамдарга жүктөбөйт. Аллах Таала муктаж эмес да. Ырыскы берүүчү Аллах. Куранда аятта айтып атат: "Инналлаха хуар-раззаку зул кувватил матин." Акыйкатта Аллах Таала ал ырыскы берүүчү жана бекем кубат ээси деп атат. Ырыскы дагы берип аткан, бизге дем, күч, кубат берип аткан дагы Аллах Таала. Аллах Таала. Ва каим мин даббатин ла тахмилу ризқаха Аллаху ярзуқуха ва ийякум. Аятта дагы айтып атат, жер бетинде канчалаган жаныбарлар бар дейт да, жандыктар бар. Алар өздөрүнүн ырыскыларын көтөрүп жүрө албайт. Ла тахмилу ризқаха. Өздөрүнүн ырыскыларын камсыздай албайт, өздөрүн камсыздай албайт. Мисалы, бир кит тонналаган бир күндө балык жеши мүмкүн. Бирок андай киттен канча миллион. Ошол киттерге дагы Аллах Таала ырыскы берип атат. Ошолорго жеткирип атат. Күн сайын жеп атат, бирок дагы деле аларга ырыскыларын берип атат. Ла тахмил
Аллах аларга да силерге да ырыскы берет дейт да аяттачы. Ошо жер бетинде канчалаган жандыктар болсо өздөрүнүн ырыскыларын камсыздай албаган. Аллах Таала ошолордун баардыгына ырыскы берип атат. Суунун астындагыларга, жердин үстүндөгүлөргө, асманда учуп жүргөн куштарга жана башка макулуктар бар. Баардыгынын ырыскыларын Аллах Таала берип атат. Ошолорго кандайча ырыскы берилсе, силерге дагы мен ырыскы берем деп атат да. Бул аяттар баяндап жаткан акыйкатты баардык жан жаныбарлар өздөрүнүн абал тилдери менен бизге бакырып айтып жатышат. Мындайча айтканда тил дагы эки түрдүү болот да. Бирөөсү лисана кал дейт, мына биздин сүйлөп аткан тил. Экинчи лисана хал, абал тили. Мынтип карасак, сонун дарбызды көрсөк, же жүзүмдү көрсөк, жегибиз келип кетет го. Себеби алар эмне? Өздөрүнүн абал тили менен мени же, жебейсиңби мени деп өздөрүнүн алтат айтып турат да алардын тили. Же болбосо бир коркунучтуу бир итти көрүп калсаң, тиштеп алам, мен сени тиштеп алам дегендей, же арслан мен сени жейм дегендей болуп турат да. Демек онун абал тили ал сени жейм деп атат да. Демек карасак абал тили бар экен да. Бүткүл жан жаныбарлардын карасак абал тилдерин карай турган болсок, алардын баардыгы дагы эмне? Ырыскыны Аллах бизге берип атат дейт да. Карасак алсыз бир куртту карап көрөлү. Алсыз бир курт. Анын мээси иштеп, же болбосо баягы билимдүү доктор, профессор эмес да, мындай эч кандай немеси жок. Билим же болбосо кандай жөндөмү десек деле жок да. Ошол алсыз, күчсүз болгон куртту Аллах Таала эмне? Ырыскынын ичинде жашатып коюп атпайбы? Алманын ичинде жейт да, буян дейт, ар тарабы ырыскы да. Оозун кыймылдатса эле оозунда турат да, ырыскы такалыпчы. Демек ырыскы алсыздыгына карап туруп берилип атат да. Наристе алсыз, колунан эч бир нерсе келбейт эле, Аллах Таала эмне? Ошол наристеге энесинин эмчеги аркылуу ыйлайт, энеси өзү келип туруп эмчегин салып коет да. Алсыздыгына карап туруп ырыскы берип атат. Атүгүл бир эле улгайган туугандар эмес, балким адамдарга жана адамдарга жан шерик болуп, ырыскысы адамдын ырыскысынын ичинде берилген мышык сыяктуу кээ бир макулуктардын ырыскылары дагы береке түрүндө келип турат дейт. Эми карасак кээ бир үй айбандар бар да, үйдө ит болушу мүмкүн, мышык болушу мүмкүн. Ошолордун дагы ырыскылары дагы эмне? Адамдын ырыскысына кошо байланган. Адам тамагынан ашканынан берет, же болбосо атайын өздөрү жасап беришет аларга тамактарды. Же болбосо малдарга чөп салабыз, тоюп беребиз дегендей. Демек ушул сыяктуу адамдын ырыскысынын ичинде берилген кээ бир макулуктардын ырыскылары дагы береке түрүндө келип турат дейт. Бул акыйкатты кубаттай турган жана өзүмдүн башымдан өткөн бир мисалды айтып берейин. Бул жерде устат өзүнүн башынан өткөн бир мисалды айтып берип атат. 2-3 жыл мурун күн сайын мага жарты нан берилип турчу. Эми устат Бедиузаман Саид Нурси бул сүргүндө жүргөн. 20 канча жыл сүргүндө өмүрүнүн көп чейрек бөлүгүн да жеткенде түрмөлөрдө өткөргөн инсан. Сүргүндөн сүргүнгө болупчу. Ошол сүргүндө жүргөн кезде ага күнүнө жарты нан берилчү экен. Ал айылдын наны да кичинекей болгондуктан көбүнчө мага жетпей калчу. Биз азыр набай нан деп коебуз го. Кичинекей. Ошондой нан болгондуктан мага жетпей калчу дейт. Кийин 4 мышык мага конокко келди. Конокко келди дегенде түйүндөрү түйүнүп алып, кийинип алып, мынтип тыкылдатып эмес. Мындай жеткенде 4 мышык келип үйүндө мындай жашап алган да эми. Башпанек неме кылыпчы. Ошентип 4 мышык конокко келди. Баягы наным аларга да, мага да жетип көбүнчө ашып калчу болду дейт. Устат ушунчалык жан жаныбарларга ушундай мээримдүү болгондуктан ол өзүнө жеген нандан аларга дагы ушундай сындырып үзүп берип, алар да багыптыр да. Ошентип анан кийин алар келгенден кийин жанагы мага жетпей жаткан нан ушу мышыктарга дагы жетип калды дейт да. Атүгүл көбүнчө ашып дагы калчу болду дейт. Мына ушул абал көп жолу кайталангандыктан мен ал мышыктардын берекесинен пайдаланып жатканымды билдим. Бул жерде айтып атат. Демек алар мага жүк эмес экенин жана алар мага эмес, тескерисинче мен аларга карыз экенимди кескин түрдө жарыт саламын дейт да. Демек аларга алардын келгенинен Аллах Таала мага ушундай ырыскыма береке берип койду дейт. Эй инсан, ырас чырткычтар түркүмүндөгү бир айбан адамдын үйүнө конок болуп келген кезде
берекеге себеп болуп жатса, анда макулукаттын эң кадырлуусу болгон инсан, инсандардын дагы эң кемели болгон ыймандуулардын дагы эң көп урмат сыйга татыктуусу болгон алсыз, орукчан, чоң эне карыялардын ичинен дагы эң көп мээримге, кызматка, сүйүүгө ылайыктуусу жана татыктуусу жакын туугандар, алардын ичинен дагы эң жакын жана эң ишенимдүүсү болгон сүйүктүү ата энелер каарыган чагында бир үйдө сени менен бирге боло турган болсо, анда эмесе канчалык кут берекеге жана ырайымга себепчи болорун өзүң салыштырып көр. Биздин данышман элибизде эмне дейт? Карысы бардын ырысы бар деп айтып коет го. Демек ырыс кешик, ырыскы да бул. Демек береке келет деп атат да. Карылар үйдүн куту деген макалдар дагы мына ушундан чыккан экен. Лавла шуюх руккау ласубба алейкумул балау саббан. Хадисте мына ушундай айтып атат. Бели бүкүрөйгөн карыяларыңар болбогондо, силердин башыңарга балелер селдей төгүлмөк дейт да. Демек, бул хадистен улгайган карыялардын ар кандай бале апаттарды тосуучу бир калкан, бир сепил, же болбосо бир чеп экендигин түшүнсөк болот экен да. Демек, улгайган, бел бүкүрөйгөн карыялар болбогондо, силердин үстүңөргө балелер селдей төгүлмөк, селдей каптамак дейт да. Мына эй инсан, акылыңды жый, эгер өлбөсөң, сен да картаясың. Өлүм деген айттырып келбейт да, жаш карыга да карабайт. Эгерде сен өлбөй турган болсоң, сен да картаясың. Ал жазау мин джинсил амал. Мындай бир эреже бар шариатта. Сен кандай амал кыла турган болсоң, дал ошондой сен дагы өзүң абалга туш болосуң. Кандай амал кылсаң, ошондой жаза аласың. Же болбосо мындай деп которсок болот. Ким кандай амал кылса, дал ошондой амал менен сыйын же жазасын көрөт дейт да. Ким кандай амал кылса, ошондой сыйланасы же жазасын көрөсүң. Ушул эреже боюнча сен ата энеңди урматтап сыйлабасаң, кийин балдарың да сени урматтабайт. Бизде эмне деп коет? Кайтар дүйнө деп коет да. Демек, сен ата энеңе кандай мамиле кыла турган болсоң, сенин балдарың дагы сага мына ошондой мамиле кылат. Эгер акыретиңди сүйсөң, анда аларга чын дилден кызмат кыл, алардын ыраазылыгын ал. Акырет, эгерде сен бейишке киргиң келсе, тозокко түшкүң келбесе, анда эмесе алардын ыраазычылыгын алгын. Аларга чын дилден кызмат кылгын. Бул жерде биз Муса алейхисаламдын убагында бир окуяндагы икая түрүндө айтып койсок болот да. Риваяттарда айтылат. Муса алейхисалам бир күнү ошо Аллах Таалага жалбарып сурайт экен. О жараткан Аллахым, мага акыретте ушул бейиште менин кошунам ким болот экен, мага бир көргөзчү деп Аллага жалбарат. Ошол убакта Аллах Тааладан вахий аян келет. Азыр ушу астыңан өткөн бир жигит мына ушул сенин кошунаң болот депчи. Ошентип анан кийин астынан бир жигит өтүп кетет экен, караса эч кандай бир өзгөчө артыкчылыгы деле көрүнбөйт. Анан аркасынан бир акмалап аңдып барат да, бул эмне кылат экен, кандай амал кылат экен деп артынан түшөт. Анан кийин барып бир ал жепирейген бир үйгө кирип кетет экен, аркасынан кирип анан эшигин капкылап, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Мен бир жолоочу элем, кичине ушул жерден бир конуп алып кетсем болобу деп жанагы жигиттен уруксат сурайт. Ал жигит дагы макул, келиңиз деп дасторкон жайып коюп, анан экинчи бөлмөсүнө кирип кетет экен. Бир аздан кийин чыгат дагы анан бир күлүмсүрөп, бир мындай чыгат экен да, бир жылмайып күлүмсүрөп чыгат экен. Анан кийин эмне болду деп сураса, менин бир картайган, өтө улгайып калган бир энем бар, апам бар. Анын апам дейт дайым ушинтип апестеп багып, ушундай бир өзүнүн бир себетке салып алып багат экен да ошол үйүндөчү. Анан кийин болсо ушундай кылып туруп карайм. Анан кийин дайыма ушундай ага тамагын берип, бети колун жууп, тарандырып, мисалы мамиле кылгандан кийин дайыма мага бата берет. О Аллахым, ушул баламы акыретте бейиште ушу Мусага кошуна кыла көр деп дуа кыла берет. Анан мен ошого күлкүм келет дейт да, мен күлкүм келет. Эмне Муса деген мындай Аллахтын сүйүктүү бир улуу пайгамбарлардан болсо, а мен кайсы амалым менен ушу акыретте анан кийин ушул
Муса пайгамбарга кошуна болуп калмак элем, же бир жаратарлык бир ибадат кылбасам, же илимим болбосо, же такыба болбосом деп мен де өзүмчө күлкүм келип, анан болсо эми апам карын энелик мээримди да деп өзүмчө бир күлүп күлкүм келип чыгып келаткан кирбезим деп Муса алейхисаламга айтат экен да. Ошенткен Муса алейхисалам сага сүйүнчү болсун, сага ушундай куш кабар болсун деп ага сүйүнчүлөйт. Мен ушу Аллах Тааладан сурадым эле, мен Муса пайгамбар деген ушу менмин. Акыретте менин кошунам ким болот дегенде, ал ушу Аллах Таала ушул астыңан өткөн жигит деп сага ишарат берген болчу. Мен да ушу сенин аркаңан бунун кандай амалы бар экен, бул кандай амал менен ушу бейишке татыктуу болуп, бейиште менин кошунам болот экен деп ушу сенин аркаңан атайын келдим эле. Көрсө, сен ушу ата энеңе кылган кызматыңдын урматы даражасы мына ушундай бийик турбайбы деп ага батасын берген экен да. Демек бул жерде эмне? Эгерде сен дейт да, акыретти жакшы көрсөң, анда эмесе ата энеңди сыйлагын дейт да. Эгер сен акыретти сүйсөң, анда ата энеңе чын дилден кызмат кыл, алардын ыраазылыгын ал. Бул сага акыреттик чоң бир казына болот дейт да. Акыреттик чоң бир казына болот. Эгер дүйнөнү сүйсөң, кара, эгерде акыретке Аллага ишенбесең дагы жөн эле дүйнөнү сүйөм, дүйнөдө эле бактуу, рахаттуу жашагың келе турган болсо, дүйнөдө жыргал жашоо жана ырыскыңдын берекелүү болушу үчүн кайра эле сен аларды ыраазы кылгын дейт да. Сен ата энеңи эле ыраазы кыл. Болбосо алардан жийиркенип, алардын өлүмдөрүн тилөө жана алардын назик жана сезимтал болгон көңүлдөрүн оорутуп иренжитүү менен хасиру дуния вал ахира. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы зыянга учурайсың дейт да. Аятта айтылат да, хасиру дуния вал ахира. Дүйнөдө да жана акыретте зыянга учурагандар деп учурашат деп. Эгер Аллахтын ырайымын кааласаң, анда сен үйүңдө жашап жаткан Алланын аманаттарына ырайым кыл. Демек, бул ата энең дагы сен үчүн бир аманат. Бала чакаң аманат болгондой эле, аялың, бир тууганың бардыгы аманат болгондой эле, ата энең дагы сен үчүн бир аманат. Ушул аманатка ырайым кыл. Аллах да сага ушу ырайым кылыш үчүн. Менин Мустафа Чавуш деген акыреттик бир тууганым бар эле. Ошо устат айтып атат. Анын бир ушу Мустафа Чавуш деген бир тууганы бар экен. Дининде да, дүйнөсүндө дагы ийгиликтүү жүргөнүн көрчүмүн, бирок сырын билчү эмесмин. Карасак, байлыгы деле болчу экен, ибадаттарда деле ар дайым алдыда болуп, тахажжудун жасап, орозолорун тутуп, ибадатында дагы дайым алдыда болчу экен, дүйнөлүк иштеринде дагы жакшы бир ийгиликтерге жетишип жүрчү экен. Бирок сырын билчү эмесмин. Эмне себептен мындай дайыма бул бардык жагынан ийгиликке жетишип, түгөрөгү телегей тегиз деп таң калчумун дейт да. Анын ийгилигинин себебин кийин билдим. Көрсө, ал тууганым улгайган ата энесинин акыларын берип, аларды толук орундачу экен. Ата энесинин акысын толук берчү экен да, көрсөчү. Ата энесин ушунчалык карап, аларга көңүл бөлүп, көңүлүн алып дегендейчи. Ошентип алардын урматынан улам ырайым менен мээримге бөлөнүптүр. Демек, ошо ата энесине кылган кызматынан улам ал Мустафа Чавуш деген менин бир тууганым дейт, эмне болду дейт. Ушундай ырайым менен мээримге бөлөнгөн дейт. Кудай буйруса акыреттин дагы оңдоп алды, бактылуу болгусу келгендер ага окшоп ата энесине кызмат кылсын. Аллахумма салли ва салlim ala man qala al-jannatu tahta aqdami ummahati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Бул жерде сонун бир салават дуа айтылып атат. Маанисинде эмне дейт? Аллахым, бейиш энелердин таманы астында деп айткан Мухаммад пайгамбарга жана анын урпактарына жана сахабаларына салам дуайлар болсун депчи. Демек, хадисте эмне дейт? Бейиш энелердин таманы астында. Демек, биз бейиш энелердин таманы астында дегенде, тапанын астында бейиш ушу кичинекей жерде деген сөз эмес. Энени сен сыйлай турган болсоң, анда мен сен бейишке киресиң деген сөз да. Урматтуу көрүүчүлөр, видео жаккан болсо жактыны басып, ой пикирлер болсо комментарий калтырып, каналга катталууну унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.